Үстүстөгү жылдын июль айында башталган Токмок шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын капиталдык оңдоп түзөө иштери жыйынтыкталып, кайрадан ишке берүү алдында турат. Объекттин долбоордук кубаттуулугу 216 орунга эсептелген. Сметалык наркы 63 миллион 682 миң сомду түзүп, бардыгы болуп 45 миллион 700 миң сом сарпталды. 12 койкага коюлат. Ар бир койканын жанына точкалар бар, оборудование койгондой, кислород коюлат, бияка интернет киргизилген, ар жагынан өзүнчө машине келгендей жер бар. Биякта электричество бүт оборудование коюлганда бүт даярданган. Имараттын жана ооткананын эски чатыры менен электр тутумдары алмаштырылып, ички жана сырткы жасалгылоо иштери аяктоодо. Жаңы эшик терезелер менен ички тосмолор орнотулуп, желдетүү, жылытуу системалары жана өрт өчүрүүчү сигнализациясы жаңыртылган. Андан сырткары ички жана сырткы суу түтүктөрү менен канализациясы жасалып, саркынды сууларды чогултуучу жай жана сантехникалык жабдуулар орнотулган. Бейтапканага Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жаңы медициналык жабдуулар жана эмеректер киргизилмекчи. Акча каражаты республикалык бюджеттен бөлүндү. Ушул биздин азыркы ушул реконструкция болуп аткан объекттердин жабдууларына бардыгы болуп 230 миллион сом которулган бул республикалык бюджеттен. Андан сырткары бизде бүткүл дүйнөлүк банктын эки проектиси жүрүп атты. Ушул илдет башталгандан бери бул эрик проектиси, анан ковид проектиси. Ошонун негизинде ушул ооруканаларга керектүү медициналык жабдыктар алынып баштады. Бул жанагы эле өтө кымбат турган жабдуулар, бул жанагы жасалма өпкө дем алуу аппараттары, жанагы рентген аппараттары, рентгендин дагы жанагы цифровой деп коебуз, ошол аппараттары алынды. Андан бул негизи алынып аткан медициналык жабдуулардын тизмеси аябай чоң, 200дөн ашык. Республикада коронавирус инфекциясынын экинчи толкунуна даярдык көрүү жана илдетти алдын алууда медициналык жайлардагы орундардын жетишсиздигинен улам жаңы бейтапканалар салынып, ал эми эскилиги жеткен имараттарда капиталдык ремонт жана реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Республика боюнча азыркы күндө ушул 9 больницанын реконструкцияга болуп жатат. Болуп бүттү. 2 больницадан башкасы мына бүгүн бирөө бүтсө, ошондо дагы 1 больница калды. Ал Талас областында Көгөй айылында больница, ал дагы ушу бүгүн эртең бүтүрүлмөкчү. Андан тышкары 3 больница, инфекциялык больница жаңыдан курулуп жатат. Алар Бишкек шаарында 100 орунду, Ош шаарында 100 орунду, анан Нарын шаарында дагы 100 орунду. Андан тышкары капиталдык салымдар беренесинен дагы Кара Суу районунда Чайчы айылында дагы бир больница бүтүрүлмөкчү жылдын аягына чейин. Андан тышкары Жалал Абад шаарында областтык больницанын территориясында дагы 100 орунду больница бүтүрүлмөкчү жылдын аягына чейин. Бардыгы болуп 14 больница жылдын аягына чейин бүткөрүлүп эксплуатацияга тапшырылат. Мындан тышкары Кара Суу районунун Башбулак айылындагы, Кемин районунун Орловка айылындагы, Чолпон Ата, Каракол, Баткен, Көк Жаңгак жана Жалал Абад шаарларындагы медициналык мекемелердин капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо иштери аяктады. Талас жана Ош шаарларында жумуштар графиктин негизинде жүрүүдө. 2020 жылдын октябрь айында толук бүткөрүлүшү күтүлүүдө.